Ырчы Анжелика Түркияда мода жумалыгына катышып жаткан кыргызстандыктарды колдоп барды. Кыргызстандын белгилүү визажисти Айдана Шамшидинова жана дизайнер Арзубек Аманов Түркияда өтүп жаткан Fashion Week 2021 сынагына катышып жатышат. Бул тууралуу алардын соц тармакка калтырган маалыматтарына шилтеме берип Барометр билдирет. Түркиянын Каппадокия шаарында өтүп жаткан мода жумалыгына Кыргызстандын атынан Айдана Шамшидинова жана Арзубек Аманов келишкен. Белгилей кетсек, Айдана Шамшидинова студия Айдана Style сулуулук салонунун негиздөөчүсү, Кыргызстанда белгилүүлөрдүн сулуулуктун визажисти. Ал эми Арзубек Аманов Вонама мода үйүнүн негиздөөчүсү. Бир катар кыргыз ырчыларынын образдарын жараткан. Мода дүйнөсүнүн мыктылары Түркияда да өздөрүнүн таланттарын көрсөтүп жатышат. Ырчы Анжелика да аларды колдоо максатында мода жумалыгына барды. Эске сала кетсек, Анжелика богок оорусунан жабыркап, дарыланууга Түркияга кеткен. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Ырчы Асель Кадырбековага дагы бир операция ийгиликтүү жасалды. Ырчы Асель Кадырбекова кече 29-сентябрда дагы бир операция жасалды. Бул тууралуу ырчы өзүнүн соц тармактагы баракчасына калтырган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Бүгүн дагы бир операцияны башыман өткөрдүм. Коркуп жаткам, бирок баары жакшы болду. Дарыгерлерге рахмат деген билдирүү калтырган. Эске сала кетсек, 26-июнда Бишкектин Медеров менен Тыныстанов көчөлөрү кесилишкен жерде эки унаа катуу сүзүшкөн. Андагы унаалардын бири Ырчы Асель Кадырбекова башкарып келе жаткан. Кырсык болгон жерге тез жардам кызматы чакырылып, ырчы айым оор абалда травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Назира Айтбекова жолдошумдун жытын сагынып, аны эч кимге ыраа көрө албай жүрдүм. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова жолдошу менен ажырашкандан кийин аны унутуу кыйынга турганын, бирок убакыттын өтүшү менен эски жара айыгарын айтты. Бул тууралуу анын соц тармакка калтырган маалыматына шилтеме берип Барометр билдирет. Ушул күндү унутпайм эмнегедир. Жаңы ажырашкан, жүрөгүмдөгү жарам жаңы кез. Эркин Элен Недет скетч шоусунда жолдошумдун ролун ойнойт. Экранда ырысыктап каткырып, ролубузду жайдары ойногонубуз менен камера өчөр замат күлкү да өчөт. Эркин жолдошум аябай түспөлдөшүп кетет. Аны кучактагым келип, жолдошумду сагынып, көргөзбөй булугуп ыйлайм. Жанынан жарым карыш чыккым келбейт. 9 жылдык өмүрлөшүңдү кое бериш, бат эле унутуп калыш кыйын экен. Эркектердин жан дүйнөсү кандай ким билсин, бирок аял кишинин жан дүйнөсү бычырланса, кыйраса, кайра тургузуш үчүн далай убакыт талап кылынат тура. Балаң атасына жолугуп келген соң, чачтарына сиңип калган жытты жан талашып, талгагы бар немедей жыттайсың. Уктасаң түшүңө кетпей, турсаң оюңда жүргөн азап экен. Мээңди чыгарып, тазартып, баарын өчүрүп, жууп туруп, кайра салгың келет. Айла жок. Көчөдөн ага окшош мырзалардын баары көзүңө жылуу учурайт. Ичиңде курсагы токпу, жылуу кийиндиби, оорубай элеби жана башка миң түрлүү суроолор, тынчсыздануу санаа бар. Көчөдөн ага ылайык көйнөк көрүп калсаң, адатынча чуркап барып, баасын сурайсың. Анан эсиңе түшкөндө шаабайың суу ичет. Жашооңо башка адамды киргизиш да азап аялга. Эриң алыска кетип калгандай, эртең келчүдөй, башын атагың келбей күтөсүң. Анын орду кызганып, ыраа көрбөй, эч кимди ээлетпей жүрөсүң. Ал үйлөнүп алса дагы адатты ташташ кыйын болот. Адам баласы анан унутчаак келет экен. Ошол унутчаактыгыбыз болбосо, далай жаралар айыкпай, өмүр өткүчө кыйналмактырбыз. Убакыт алыстаган сайын көздөн ырак болгон адам көңүлдөн ырак болуп, элеси, жыты, үнү эсиңден чыга баштайт. Анан жашооңо эзели келбеген жөн гана түш сымал өтүп кеткендей унутасың. Ал тургай, ал мен эмес, менин жашоом эмес, бирөөнүн окуясы дегиң келет. Ичиңде бир чети терс, бир чети жагымдуу ис калат. Мээңди чыгарып, жууп, тазалап, кайра салып койгондо жашоо кызык экен деген билдирүү калтырды ал. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Малик Аликеев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти «Апам азыр деле малигим жейт» деп чөнтөгүнө татуу сала келет.
Апалардын жүрөгү башкача. Алар балдары үчүн тоодой жүктү да көтөрө алышат. Өмүр бою балдарынын жүрөгүндө сактап, жашоосун толук балдарына арнай алышат. Бул ирет белгилүү ырчы Малик Аликеевдин апасы тууралуу сөз болсун. Апам азыр да бир жака барса, Малигим жейт деп чөнтөгүнөн бир нерсе сала келет дейт каарманым. Ырчы менен 89 жашка чыккан Калемкаш Аликеева эне тууралуу баарлаштык. Апам күрөшкө түшчү. Мен 5 жашында атамдан калдым. Атам эсимде жок. Эс тартканы апамды эшикке чыгып эркектин үйгө кирип аялдын жумушун кылган оокатына тың аял катары көрдүм. Апам эркек мүнөз, каттуу аял. Мени байчеси бастырган жок. Айылдагылар деле тарбиялап койчу. Атка мингенден анча-мынча эркектерди такымга басып койчу. Апам жаш кезинде күрөшкө түшөр эле. Ал кезде чабандар жайлоодо күрөш оюндарын өткөрүшчү. Эсимде калганы мен 5-класста апам экөөбүз жайлоого барып, апам башка колхоздон келген бир аял менен күрөшкө түштү. Мен болсо эми эмне болот деп коркуп, элдин арасында апамдын чапанын кармап алып отурам. Күрөшкө түшкөн аял экөө чогуу чоңойгон экен. Андан кармашып жатып экөө «Кой, чогуу чоңойдук. Эки эл карап турат. Уят, кармашалы, бирок бири-бирибизди жыкпай эле коелу» деп сүйлөшүшүптүр. Анан эле бир маалда апамдын бир буту көтөрүлүп барып кайра түштү. Көрсө тиги аял сүйлөшкөндөрүнө карабай көтөрүп чабайын деген экен. Ошондо апам намыс деген андай эмес, мындай болот деп туруп аны көтөрүп чабыптыр. Бир убакытта башкарма парторг элдин баары чуркап барып апамды көрүп кетишти. Ызы-чуу түшүп калышты. Мен эмне болгонун түшүнбөй калдым. Башымды туман каптап кетти. Апам мени каттуу кармады. Ал кезде Индиянын кинолору аябай популярдуу болчу. Кино келет дегенде биз жаш балдар 2 күн мурун тегерек четтин баарын жыйнап, Коро сарайды тазалап баштачубуз. Күндө кылып жүргөн жумушубуз. Бирок кино келет дегенде берилип, көчөгө чейин шыпырып салат элек. Анан баары ата-энелердин 5 тыйын берип коесузбу, кино келет экен деп сурачубуз. Кинону мектеп окуучулары үчүн күндүз коюшчу. Ага да кирип, кечкисине да калып уурданып кирчүбүз. Эми кинонун таасири шумдук болчу. Кайгылуу кино болсо көрүп отурганын баары ыйлачу. Ойлоп көрсөм, анда элдин киного, маданиятка болгон көз карашы башкача болчу экен. Кино көргөндөн кийин андагы ырларды комузга салчумун. Анда деле апам сыймыктанса керек. Апам сезимдердин ачык билдирбеген адам. Анын кубанганын, сыймыктанганын көздөрүнөн, маанайынан көтөрүп калганынан, далбастап коерго ашын таппай калганынан билем. Мектепте окуп жүргөндө мени райондук, облустук конференцияларга, фестивалдарга алып кетишчү. Ошондо мугалимдер балаңызды чакырып жатышат деп сүйүнчүлөп келишер эле. Апам түнү менен уктабай менин кийимдеримди жаныма салып берүүчүлөрдү даярдачу. Мугалимдериме да курут, майларын салып берчү. Кийин Фрунзеге чакыра башташты. Ал апам үчүн өзүнө чоң кубаныч болду. Мектептин директору өзү келип, Фрунзеге чакырып жатат деп айткан эле. Анда да апам май чайын берип, коерго ашын таппай, колунда баарын берип узаткан. Ушул кыймыл-аракеттеринен эле сыймыктанып, кубанып жатканын билчүмүн. Дагы бир ирет таласта комсомолдун съезди болуп, комсомол комитети мектепке келип окуучулар, ата-энелердин баарын чогултуп, алардын алдында мага ардак грамота тапшырып, 10 сом берди. Анда активист балдарга жакшы көңүл бурушчу. Ошондо ата-энелер мага батасын берип, өзүңө чоң майрам болгон. Ырчы болушума жеткен ийгиликтериме апамдын салымы чоң деп айтып эле жүрөм. Бир ирет ырдагым келбей калган. Ошондо апам ырдашың керек, атаңдын жолун жолдошуң керек деп чыбыкты колуна көтөрүп алып, комузумду карматып, жаңы жылдык кечеге алып барган. Ошентип жүрүп ырдап кеттим. Апам өзү да жакшы ырдайт. Ал ырдаса мен комуз чертип коштоп коем. Апам ырчы болсо атактуу ырчылардын катарында жүрмөк деп ойлойм. Үнү жакшы, бирок ырчы болбой калган. Кайда барбайын, эмне иш жасабайын, апам дайыма оюмда жүрөт. Апам даамдуу бал кымыз жасачу. Апамдын кымызын башкалар да жакшы көрүп, мактап ичишчү. Анан да апамдын көмөз казанга бышкан наны менен жаңы тартылган каймагынын даамы азыр да оозумдан кетпейт. Нанды майда туурап, каймак майга аралаштырып, аны кымыз менен берчү эле, даамы бир сонун. Апам баарын бетке айтат, бир нерсени жашыруу, куулук, шумдук кылуу оюнда да жок. Балдарына ошол мүнөзү өткөн. Апам биздин калп айтпаганга тарбиялады. Жакшылык кылсаң андан болбосо башкадан кайтат дейт. Өзү баарына жакшылык кыла берген адам. Кичинемден азыркы күнгө чейин кайда болбойн, эмне иш жасабайын, апам дайыма эсимде жүрөт. Аны унутуп калган күнүм болгон эмес. Дайыма биринчи кезекте апам оюмда турат. Бир жерге барсам, кичинекей нерсе болсо да апама ала келем.
1988-жылы Финляндияга иш-чарага бардым. Ошондо чет жакка биринчи жолу чыктым. Финляндиядан апама токуй турган джип алып келип бергем. Анча-мынча жемпир, байпак токуп калчу. Москвадан кыпкызыл чоң жолук алып келип бердим. Ал жолук азыр да бар. 70 жашка чыкканда апамдын портретин тарттырдым. Сүрөт бүткөндө көрүп кетейин деп барсам, апама кичинекей көк жолук салып тартып коюптур. Анан баягы өзүм чет жактан алып келген жолукту салып тартуусун сурандым. Сүрөтчү сүрөттү кайра оңдоп, кызыл жол салып тартып берген. Ал портрет үйдө илинип турат. Алтайдан келе жатканда жолдон бир жерден кафе куя турган идиш көрүп калдым да апамдын чайга сүт кошуп ичкенинен